Бишкек шаарында эң ири соода борбору ачылды. Ал көпчүлүккө белгилүү Союз учурунда салынган айчүрөк борбордук дүкөнүнүн маңдайынан орун алган. Бирок ага салыштыра келгенде бир топ чоң жана заманбап ыңгайлуулуктарды камтыйт. Анын ачылыш аземине өлкөбүздүн аттуу баштуу инсандары менен катары кыргыз эстрада ырчылары катышты. Bir Kudaydan surayın, aydan aman bololu, yıldan esen bololu, önü ösüp tololu. Соңку технология менен курулган имаратты Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Түлеев жана анын бир туугандары ишке ашырган. Соода комплексинин ачылышы өлкөнүн экономикасынын чыңдоого жана жарандардын социалдык жактан өнүгүшүнө салым кошот деген үмүт бар. Бизде Кыргыз Республикасында биринчи жолу мына ушундай чоң имарат кыргыз жараны, кыргыз бизнесмени куруп атат. Бул мурунку курулган объектилерди алып туруп, ушундай соода борборуна айландырган жок Нариман Түлеев. Көпчүлүгү мына ошол эле ЦУМ, ошол эле Вета Сторис, Вефа Центр деп атабыз. Алар бар тең даяр объектилерди болгондо да чет өлкөлүктөр ээлеп алышканда мына ушунусу өкүнүчтүү. Ошондуктан мен айтар элем, Нариман Түлеевдей бизде күчтүү бизнесмендер болуш керек. Элин, жерин сүйгөн, өзүнүн элине жумуш ордун таап берген. 7 кабаттан турган имараттын толук аянты 60 000 чарчы метр. Анын ичинде адамдын жашоосун жеңилдетүү үчүн бардык шарттары түзүлгөн. Ал эми жер төлөөсүндө 370 унага эсептелген уна токтоочу жайда орун алган. Биз ал автоунааны салып атканда да архитекторлор карашкан. Ушул мисалы Шопокова, Муновреке, Киевскийдан, Шопоковадан тет Фрунзеге чейин сум жабылып машина туруп калат го. Ошол жерде санап көргөнбүз. Ошол жерде машинанын саны 230-220. Биз ойлойбуз, эгерде ошол болгон машинаны биз ылдый жакка киргизип алабыз. Соода борборунун биринчи кабатында 3000 квадрат метрден турган эң чоң гипермаркет иштей баштады. Ал эми калган аянттарында соода бутиктеринен тышкары бир кабаты толугу менен ата мекендик өндүрүш товарларына арналып, ал жерден улуттук кийим, сувенир жана башка буюмдарды сатып алуу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Имараттын 4-кабаты балдарга арналса, жогорку жактарында кинотеатр, кафе жана ресторандар жайгашат. Булардан тышкары жакынкы күндөрү дүйнөлүк таанымал ресторандардын бири KFC менен катары италиялык мыкты даамдардын орундары да ачылары белгиленди. Канадский компания нулевой этажда жана KFC деген ачылат. Кыргызстанда бул биринчи жолу ачылып атат. KFC деп, анан итальянский пиццерия деп туруп Италиядан ачып атабыз атайын. Анан акыркысы ушул 1-сентябрга 5-этажда 4 кинотеатр ачылат. Чоң кинотеатрлар Бишкекте эң чоң кинотеатрлар ушул жерде ачылат. 1-сентябрга Кудай бурса ачабыз деп атабыз. 4 кинотеатр, а жерде бир 50-60 ресторан болот, кафе болот. Кардарлардын ыңгайлуулугу үчүн бул жайда электроника, күндөлүк турмуш тиричилик буюмдары, кийимдер, зергер буюмдар, ошону менен катар банктардын филиалдары орун алып, ал тургай товарларды интернет аркылуу сатып алуу мүмкүнчүлүгү да жакын арада пайда болот. Чынар комплексинин дизайны кыргыз салтынын духунда улуттук эскиздерди камтуу менен жасалган. Мындан улам ордо калан жашоочулар үчүн бул имарат үй бүлө менен соода гана кылбастан эс ала турган жай болоорун айтып кубанышууда. Мне нравится это здание, потому что он мне напоминает чем-то дворец большой. Бул имарат мага абдан жакты, ал чоң хан сарайларды элестетет. Ал эми анын ичинде мен өзүмдү хан бийкедей эле сезип жатам. Мен бул жерден чоң ырахаттануу менен соода кылып, сонун маанай менен кетип, үй бүлөмө өз кубанычымды бөлүшөм. Жана да кайрадан эле ушул жерге келем деп ойлойм. Своим домашним, близким и приведу их снова сюда, в этот магазин. Эшигин көрүп төрүнөт деген жакшылап кыргызча сөз бар го. Бүгүн мындай кирип келгенде бир жарык маанай болду. Ачык кыргыздын мындай оймо чимелери менен баары биздин жаныбызга баары жакында ошол нерсе арбап турду. Бул ачылыш эң бир жакшылыгына болду да. Эмне дегенде ошо Кыргызстаныбыздын экономикасына чоң салым деп ойлойм. Бишкек өзү Кыргызстандын борбору болгондуктан мындай соода борбору бул бишкектиктерге эле эмес, биздин шаардын коргонокторуна, ошондой эле четтен келгендерге дагы бул өзүнчө бир үлгүлүү соода борбору болду деп айтам да. Ири соода борборунун Чынар деп аталышы да жөн жерден эмес. Имараттын киребеш жеринде ишкердин атасы жана апасынын айкели орнотулган. Бул эме Чынар деген себеби бул апабыздын аты Чынар. Бул атты мен койгон эмесмин. Бул атты Раматылык атабыз коюп кеткен.
ушул дүкөн бүтсө, ушул мен өмүр бою жубайм, ушул колукту Чынар деп ушуга коем деген, ошо ойдон Чынар бойдон калып калды. Ошон үчүн Чынар деген бул биздин апабыз бүгүн келип ачылышына келип катышып кетти. Ошентип Чынар соода жана көңүл ачуучу борбордун толук ишке кириши менен 3000ге жакын кыргызстандыктар жумуш менен камсыз болушат. Ал эми ал имараттын өзү Ордо калаанын архитектуралык өнүгүшүндө көркүнө көрк кошкон жайлардан болору бышык. Каныбек Темиров, Нурсултан Пиназаров, 7 канал Бишкек өкүлчүлүгү.